Жалал Абадта июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Сампас шейиттери мемориалдык комплексиндеги иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошол окуяда жакындарын жоготкон мекендештер жана жай тургундар катышты. Эскерүүгө келгендер атайын тургузулган монументке гүл коюп, каза болгондорго арналып Куран окулду. Коомдогу ынтымак бардыгынан бийик дөөлөт экенин белгилеген катышуучулар мындай окуя эч кайталанбасын деген тилектерин айтышты. Июнь коогасында Жалал Абад облусунда 86 адам курман болгон. Июнь окуясында шейит кеткендердин элеси дайым биздин жүрөгүбүздө сакталат. Жараткан жаткан жерлерин жайлуу кылсын, топурактарын торко кылсын. Мен ошол учурда июнь окуясында жакындарын жоготкон биздин жарандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам, сабырдуулук тилеп кетем. Биздин мамлекетибизде эч качан мындай апат кайталанбасын. Эки улутчул адамдарды кагыштыра турган орто жолдо ошо душмандар пайда болуп калган деп ойлойм да менчи. Жөндөн жөн эле ушундай курман болуп калды да укамчы. Ушу күнгө чейин ушу көкүрөктүн эч кандай күйүтү кетпейт экен. Ушуга чейин алам кыламын. Ошондо жердеги айыптуу адамдар толугу менен табылган жок. Канча оттошуп, сотторго кайрылды, канчалаган немелерди көрдүк. Бирок эч кандай жыйынтыгы бул деле болгон жок. Дагы эле ошо күйүт менен келе атабыз.